Түз эфирде күн маек, аны мен Гүлүмкан Рустамова алып барам. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, 4-5 ноябрдан тарта өлкө аймагында аба ырайы кескин түрдө төмөндөп, жолдор тайгак болуп, үшүк жүрөрү күтүлөрүн эскертти. Ал эми аба ырайынын кескин төмөндөшү кандай кооптуу жагдайларды жаратат жана мындай учурда алдын алуу үчүн эмне кылуу керек бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроо болсо, экрандагы даректер боюнча түз байланышка чыгып маалымат алсаңыздар болот. Ал эми студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун кабарлоо бөлүмчөсүнүн улук офицери Атабеков Иманбек Жаныбекович. Саламатсызбы? Жана ошондой эле мына ушул министрликтин Ош облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Ташматов Шумкарбек мырза. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиңиздер. Жогоруда белгиленген маалыматка ылайык, жакынкы күндөрү аба ырайы кескин түрдө төмөндөрү айтылууда. Буга чейин аба ырайы мурдагы жылдарга салыштырмалуу жылуу болуп турду. Бирок ушул аба ырайынын кескин түрдө төмөндөшү кандай болот? Канча градуска чейин түшүшү мүмкүн? Ушул тууралуу толук маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүз айтып өткөндөй эле, ошол жакынкы күндөргө Кыргыз гидромет тарабынан шашылыш билдирүү келип түшкөн бизге. Ал боюнча кененирээк айтып кетсем, 4-5 ноябрларда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил менен жаан, карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерде туман түшүшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. 4-5 ноябрларда жана 6 ноябрда түнкүсүн абанын температурасы төмөндөп, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1, -6 градуска чейин, күндүз 5 градус жылууга чейин, Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2 жана -7 градуска чейин суук, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 5 градуска чейин, плюс күндүз 1-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Тоо этектеринде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -2 градус сууктан плюс 3 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн -4 сууктан плюс 1 жылуулукка чейин, күндүзү болсо 1 градустан 6 градуска плюс жылуулукка чейин. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -4-9, жана ошондой эле тоолуу райондордо түнкүсүн -5-10 градуска чейин, бийик тоолуу райондордо дагы -15 градуска чейин абанын температурасы төмөндөшү күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин, жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 6 ноябрда болсо түнкүсүн жана эртең менен Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө -1-3 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк жашылча жемиштерге жана ошондой эле казылып алынган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы сыяктуу жемиштерге өзүнүн залакасын тийгизет. Негизи эле мына ушул жылуу аба ырайы туруп, анан кескин түрдө төмөндөп, аба ырайы минуска түшүп кеткенде ошол жолдордун тайгак болушу, үшүк жүрүшү калкка кайсы тараптан зыян алып келиши мүмкүн? Ошолардын алдын алуу үчүн кандай иштерди жүргүзүү зарыл? Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Жакшы суроо болду. Бул жакын эле айтып кеткендей, биздин ушул чогулткан жемишибизди биринчи орунда жылуу жерге коюшубуз керек. Ошондой эле кыш келер менен эле бизге эмнени түшүндүрөт бул дегени, биздин кышка даярдыгыбызды машинанын дөңгөлөгү алыс жолго чыгарда сактанышыбыз керек. Мүмкүнчүлүк болсо азыраак чыкканга, алыс жолго чыккандан баштатыш керек ушундай күндөрү. Неге дегенде, ушул күндөрү күн төмөндөп кооптуу абалга алып келет. Азыр бизде түз байланыш бар экен, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду берсеңиз болот. Канча минус болот ошондо? Кандай дейсиз? Сурооңузду кайталап кетсеңиз. Канча минус болот?
Аба ырайы канчага чейин түшүшү, Нар уянма канча минус градус болот? нарын аймагында канчага чейин түшүшү мүмкүн дейт. Сурооңузга рахмат, урматтуу телекөрүүчү. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -4, -9 градуска чейин суук, күндүз күнү -1 градустан +4 градуска чейин жылуу температура болот. Кыргыз гидрометтин маалыматы ушундай. Ушул жогоруда белгилеп кеттиңиздер, негизи эле ушул тоолуу аймактарда айрыкча жолдор тайгак болушу күтүлөт жана алыскы жолго чыгаарда айдоочулар унааларын дөңгөлөктөрүн алмаштырышы керек депчи. Негизи эле ушул жаан жаап, карга айланганда эң кооптуу жагдай эмне деп эсептейсиздер? Жакшы суроо болду. Негизинен биздин Кыргыз Республикасы тоолуу келет дагы, андан соң ушул биздин түндүк, түштүк, алыскы райондорду бириктирген автоунаа жолдору бар. Ошол автоунаа жолдорунда бизге белгилүү болгон эң негизги ашууларыбыз бар. Булар атап өтсөк, Төө ашуу ашуусу, Ала бел, Өтмөк, Талдык, Чапчыма ашуулары жана ошондой эле азыркы маалда жергиликтүү бийликтин атайын буйругунун негизинде жабык болгон ашуулар бар. Алар бул Сарыкыр ашуусу, Жалал Абад облусунан Тогуз Тороо районуна ашкан ашуу жана ошондой эле Кара Бура ашуусу, бул Чаткал району менен Талас облусун бириктирген эки ашуу азыркы учурда жабык. Ал эми мындан сырткаркы ошол Төө ашуу, Ала бел, Өтмөк, Талдык жана башка ошол ашууларда жолдор ачык, эки тараптуу каттамдар жүрүүдө. Эми бул учурларда ушул айдоочуларга негизинен кайрылып өтүшүбүз керек да. Биз негизинен жолдо жүрүүчүлөрдү ташыган биздин айдоочуларыбызга кулагына күмүш сырга десек болот, эскертүү десек болот. Эң негизгиси ушул жанына зарыл болгон алгачкы жардам берүүчү, керектелүүчү шаймандар, күрөкчөлөрү, автоунаага керек болгон чынжырчалар, медициналык каражаттар, биринчи керектелүүчү дары-дармек, суусундук, тамак аш, ушулар дайыма жанында болуш керек. Жана ошондой эле ушул күндөр эгер зарыл болбосо, алыс сапарга чыгууну артка жылдырып туруу сунуштайт элек да. Себеби дегенде ушундай шашылыш билдирүүлөрдү бергенине да карабастан, биздин кээ бир ушул кош көңүл мамиле жасаган жарандарыбыз бар, эми жок эмес. Албетте, ошол адамдар ошондой бир кырсыктарга кабылып калган учурлары кездешип калат. Айрыкча ошол ашууларда жолдор тоңголок, тайгак болгон учурларда кандайдыр бир кырсыктарга кабылып калышы ыктымал. Ошондуктан биздин кызматкерлер дайыма жерлерде ушул автобекеттерде такси айдоочуларына, автоунаа айдоочуларына, жалпы эле соцсет тармактарынан бардык ушул айдоочуларга, жарандарыбызга ушундай маалыматтарды байма-бай жеткизип келебиз. Дайыма ушул мисалы үчүн күздөн кышка өткөн маалдарда ушул сунуштарды, ушул кабарларды, маалыматтарды жеткирип келебиз. Негизи эле ушул Ош областынын аймагында кайсыл жолдор кооптуу деп табылат жана алдын алуу кандай иштерин жүргүзөсүздөр? Ош облусунун аймагында биз өзүңүздөр билгендей Ош Сары Таш Эркеш Тамына жолу бар. Бул жерде деген аябай көп техникалар азыркы күндө көрүп жатасыздар. Бардык эле чоң техникалар жана авария көп болгон аябай чоң трасса, международный жол. Ошондой эле Мырзаки Алайкуу. Бул участокто мисалы кандайдыр бир жарандар үйүнө өтүп бараткан болсо, эртең менен ал эми түштөн кийин кайра үйүнө кайтайын десе, арт жакка уже тоодон түшкөн карлар жолду жабып коет. Бул учурда жергиликтүү бийликтин техникалары, ошол эле деп кызматкерлери бар. Жер-жеринде кыш убактысында нөмөт уюштурушат. Ошол эле кайсыл бир Ош облусунун аймагында жолдор жабылып кала турган болсо, жол тейлөө ишканасы тарабынан кыска убакыттын ичинде ошол кайсы жерде сел болобу же кышындасы кар түшүп болгон жерлерде элдин ыңгайсыздыгы, элди немеси үчүн, коопсуздук үчүн бат тез арада ачып беришет. Ошондой эле атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш мерчеми бар бизде. 1 жыл мурун түзүлөт. 2025 жылы айта кетсем, бизде азыркы күнгө карата
78 объектіде сел арықтарды тазалоо, жээк бекемдөө жумуштары толуккандуу бизге 2025 жылга мерчемделген иштерибизди кечээ гана эң акыркы объектиде жумуштарды аткардык. Бул жумуштарыбызда биздин азыркы анализ кылдык. Жөн эле бул жумушту кылып койбосо анализдеп да көрдүк. Бизде жылына республика боюнча 400 объектиде жумуш аткарса, анын биз анализдегенде 318-inde иштеди. Ал дегени биз ошол сел арыктарды, каналдарды казган болсок, ошонун 318-inde иштеди дагы. Сел келген, суу көп келген, суу ташкын болгон учурда ошол биздин кылган жумуштун эффективдүүлүгү көрүнүп турат бул жерде. Негизи эле кышка даярдыктагы көрөсүздөрбү? Ал иштерди кайсыл убактан баштайсыздар? Кышка карата даярдык. Кышка даярдыкты биринчи эле биз ошол эскертүүдөн баштайбыз. Бул жерде ыйгар мукты өкүлүнүн буйругу чыгат. Андан ал жерде тийиштүү тармактарга задачалар коюлат. Ал жерде ар бир үйгө эскертүүлөр таратылып берилет. Ошондой эле бизде Ош облусу аймагында 552 мектеп болсо, анын ар бир мектептин бизде балдарыбыз окуйт. Ошол эле мектептерден жылытуучу эмес болсо, ошол жерге дагы көмүрлөрдү түшүрүп дегендей. Ошондой эле жашап жаткан элдерге электрический плиталарды колдонбоого, колдонсо дагы сапаттуусун колдонууга чакырып кетебиз. Азыр бизде да жүз байланышта суроо бар экен. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Алло, саламатсыңарбы? Угуп атабыз. Биз угуп атам түз эфирден. Жакшы айтып атасыңар. Мисалы үчүн детиге Ош ала бел деле айтып атасыңар. Нарын областынын Ат Башы районунда да белдер бар, Кысыл бел деген бел бар. Детиге Аксайдын Кында деген бар. Алга каршы түшсө деле жете албайт. Мисалы үчүн пожарныйлар жеткидей. Пожарныйлар кайсы жерден эмес. Жетекчилер жеткидей машина жок экен да, эски менен сайнада чыккан машина экен. Бүгүн ошо көрүп алып неме болдум. Сонун болгон зданияны салып атыптыр, баары жакшы экен. Бул жердин начальниги Токтомамбетов Аглет деген бала экен. Айдаган машинеси эми айылда ал машинени деле киши карабайт бир Ниваны. Ошо жетекчилерге да кичине көңүл бөлүп машина болобу кагылай. Чыкырсак бул байкуштар жете алгыдай эмес. Мисалы үчүн кардын алдында калганга да жете алгыдай эмес, көчкүдө калганга да жете алгыдай эмес. Ушуларга кандай көңүл бөлүнөт? Ушуларды дагы бир көңүлдүктөргө алып койсоңуздар. Сурооңузга рахмат. Негизи эле ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде түзүлгөн шарттар кандай учурда техникалык камсыздоо? Бир аз токтоло кетсек, азыркы суроо берген жараныбыз Ат Башы деп жаңылбасам айтып кетти окшойт. Нарын облусунан байланышка чыккан окшойт. Ооба, албетте Нарын облусунун бизге белгилүү тоолуу, кышы оор болот ал жакта, жайлоолорунда ар дайым эле белгилүү болот кардын түшүшү, жана айтып кеткен ашууларды туура айтып жатасыз. Ооба, ал жакта ашуулар ушул учурларда жабык болот. Сиз айткан маселе менин түшүнүшүм боюнча ошол жетекчилик, сиздер жашаган жактагы жетекчиликтерде машинеси, техникасы дегендей түшүндүм, абалы начар дегендей. Албетте бардыгы бир заматта болуп кетпейт экен. Биздин жетекчилик министрибиз баш болуп, генерал-лейтенант Бойбек Ажикеев өзүнүн жетекчилигинде бардык ушул жерлерде, облустарда жана ошондой эле Бишкек Ош шаарында башкармалыктар бар болсо, биздин ÖKMдин азыркы учурда негизинен бир 80-90%ке пайызга техникалары негизинен жаңыланып эле калды. Өрт өчүрүүчү техникалары негизги жана ошондой эле авариялык куткаруу унаалары жаңыланып берилип жатат. Акыркы үлгүдөгү 2024-2025 жылдагы акыркы үлгүдөгү техникалар жаңыланып берилген. Жерлерде куткаруучулар ар дайым биз айтып келебиз, биздин ÖKMдин күч каражаттары дайыма даяр турушат. Кандайдыр бир кырдаал катталган болсо, ошол жайлоо болобу же болбосо жерине, кандай аталган жерде кырсык катталса ошол жерине ыкчам
жетип кырсыктын кесепетин жойгонго жана ошондой эле алдын алуу иш чараларды жүргүзгөнгө бардык күч каражаты жетиштүү деп айта алам. Акыркы үлгүдөгү техникалар мынакей бизге так маалымат болбой калгандыктан биз азыр эми так жооп бере албай жатабыз. Ошондуктан бул эжебиз чыккан жерге дагы эгер бара элек болсо жакынкы күндөрү барып калат деген ишеничтебиз. Негизи эле темага кайрыла кетсек, кышкы суукта, кышында көбүнчө кандай табият кырсыктары көбүрөөк катталат, эмнелер кооптуу деп эсептелет? Башында айтып кеткендей эле шашылыш билдирүүлөр бизге ушул Кыргыз гидромет тарабынан берилип келет. 2025 жылдын башынан бери бизге 68 учур шашылыш билдирүү берилип, анын ичинен 56сына телефонограммалар жөнөтүлгөн жана ошондой эле уюлдук операторлор аркылуу калкка ошол жеткирүүлөр, шашылыш билдирүүлөрдү жеткирилген. Негизинен бул кар көчкүлөрү, негизгилердин бири бул кар көчкүлөрү. 2024 жылга кар көчкү 31 жолу кар көчкү катталган болсо, 7 адамдын каза болушу менен аяктаган жана ошондой эле 3 адам жабыркаган ошол кар көчкүнүн айынан 2024 жылга. Ал эми 2025 жылдын ушул күнгө 7 кар көчкү катталган, 4 адам жабыркаган, азырынча каза болгондор жок. Негизинен эле айтсак, кырсыктар болбосун, биз дайыма ушундай тилеп келебиз, кырсыктар болбосун, алдын алуу иш чараларды көп байма-бай уюштуруп, ошол практикалык машыгуу, окуу машыгуу учурларын көп уюштурганга аракет кылабыз. Ошол негизи кар көчкүлөр дагы баягы кар жаап, андан соң күн ачылып, күн тийгенде же болбосо кар жаап, андан кийин жамгыр жааса, ар түрлүү учурлар болот. Ошол учурларда кар көчүп кетет. Акыркы эле эсте калган учурлардан айта кетели, ошол Чаткал районунда катталган кар көчкү, ал жакта ошол бир туугандар жана ошондой эле эркек адамдар ошо талаага кандайдыр бир өсүмдүктүн бир тамырларын издеп чыгышкан. Андан ошол кооптуу жерди эске алышкан эмес дагы ошол кар көчкүнүн астында калып, кейиштүү окуя менен аяктаган былтыркы жылга. Ошол жарандарыбызга айтып кетебиз, ошол СМС билдирүүлөрдү кулак сыртында калтырбастан же болбосо көз жазында калтырбастан ошону өз учурунда окуп, жанындагы үй бүлө мүчөлөрүнө, кошуналарга, башка тууган уруктарга ошол билдирүүлөрдү жеткире билишсе деген ойдобуз. Негизи эле ушул кар көчкү болушу мүмкүн деп табылган аймактарда алдын ала аныкталгандан кийин сиздер ошол элдерге эскертүү иштерин жүргүзөсүздөр да. Ошол эле учурда жарандарды кар көчкү боло турган учурда өздөрүн кантип алып жүрүшү керек? Ошол боюнча дагы алдын алуу иштери жүргүзүлөбү? Кар көчкү болоордун алдын биздин соцсеттерди ахыбат кылабыз, ошондой эле маалыматтардан берип турабыз. Телевидениеден жана радиодон алдын ала маалыматтар берилет. Алыс жолго чыгууда, сактануудан необходим болбосо ошол учурда түшүндүрүү иштери алдын ала берилип турат. Айдоочулар алдын ала ушул жол жабылышы мүмкүн деп алдын ала эскертесиздер да, кээде ошого карабай жолго чыгышып, жол тыгындары пайда болгон учурлар болот. Албетте, толуктап кетейин кесиптешимге. Кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору бул ÖKMге караштуу борбор. Ушул борбордо бизде 112 кызматы күнү түнү кызмат өтөп келет. Ал жерде диспетчерлерибиз бар. Ошол диспетчердик кызматка биздин жарандардан күнү түнү билгендер да бар, билбегендер да бар. Билгендер ошол чалып жолдун ал-акыбалы боюнча же болбосо ошол ашууларда абал кандай экенин билип туруп анан жолго чыгышат да. Ошол жака биздин нөөмөтчүлөргө саат сайын, эгер ошондой бир жаан чачын катталган учурларда саат сайын, мүнөт сайын маалыматтар жаңыланып турат. Жолдун абалы канчалык деңгээлде, кар канчалык деңгээлде мындай кыйынчылыкты туудурат, ошого жарандарыбызга чалуулар аркылуу маалыматты жеткирип турабыз. Дагы бир ирет айтып кетейин, 112 кызматы күнү түнү кызматта, ал жака чалуу акысыз. Кыргызстандын аймагында бардык жарандар чалып, сапарга чыгарда кандайдыр бир жардам керек болсо 112 кызматына чалса, 112 кызматы башка жарандык коргоонунун башка кызматтарга
101, 102, 103 деп коебуз, мындайча айтканда, кыска айтканда. Ошол башка кызматтарды дагы бир заматта бирге чакырып бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле жолдогу кырсыктар катталганда, кандайдыр бир жарандарыбыз күбө болуп калса, же болбосо ошол кырсыкта өзү дагы катышып калган учур болсо, 112 кыска номерине чалса, ал жерде ошол биринчи жардамды медицина кызматкерлери жана ошондой эле коопсуздукту караган ички иштер бөлүмдөрүнө, тиешелүү органдарга, тиешелүү кызматтарга маалыматты ыкчам жана бат жеткире алышат. Азыр бизде түз байланыш бар экен, кийинки суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло? Сурооңузду айтыңыз. Алло? Угуп атабыз. Саламатсызбы? Сиз эфирден табат беле? Алло, тиги 4-5 жамгыр кар жайып атасыз го. Анан ошонун жардам барбы деп чалатканда тоолуу тополсуз жоготуп алганбыз да, бир айдан бери издеп атканбыз. Анан ошо дрон же самолет, вертолет менен издеп таап бере аласыздарбы деп. Чоң рахмат. Бир жагы күлкүлүү дагы суроо болду. Эми албетте жараныбыз суроо бергенде ага жооп беришке тийиштүүбүз. Топоз жоголду эле деп атабы. Биз сунуштайт элек ушул 4, 5, 6 ушул күндөрдө ошол малды дейбизби, же болбосо жаныбарды издөөгө чыкпай турушуңуздарды сунуштайбыз. Себеби ошол күндөрү тоолуу аймактарда абанын температурасы төмөн болот. Албетте адам баласы баягы үшүп, тоңуп деле калышы мүмкүн. Ошондуктан ал жаныбарды ошол күндөрү издебей, күн ачылгандан кийин, 6-сынан кийин, же болбосо 7-си, 8-и күндөрү издөөгө мүмкүн сунуштайт элек. Ал эми дрон же дагы башка деп атат. Эми биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол эң негизги мындай милдеттери бул адам өмүрүн сактоо, адам өмүрүн кандайдыр бир кырсыктарга кабылуудан алдын алуу, түшүндүрүү иштери жана ошондой эле ушул адам өмүрү коштолгон нерсе болсо ошондойго гана баягы куткарууга чыгышат да. Мисалга айта турган болсок, баягы сууга чөккөндө же болбосо кар көчкүнүн астында калган адам жаран болсо, ушундай жумуштарда өз милдеттерин так жана оперативдүү аткарып келишет. Негизи айтсаңыз, ошол Ош облусунун аймагында кайсыл жайлар кооптуу деп табылат жана ошол кар көчкү түшүшү мүмкүн деген жайларда кандай иштерди жүргүзөсүздөр? Кырсык катталгандан кийин дагы бат жана ыкчам жардам берүү багытында кандай иш алып барасыздар? Ош облусунун аймагында бизде жалпы эле 2 ашуубуз бар. Көбүнчө ошол ашууларда болот. Андан тышкары дагы өз Кара Суу району бар. Чоң Алай, ошондой эле Алай, Кара Кулжа, өзгө райондорунда кышындасы бир определенный участкалар бар. Кышында кар көп жайт ал участоктарда. 18 километр, 30 километр аралыгындагы алыс жайгашкан үйлөргө баруу жолдору жабылып калат. Ал учурда биздин ошол жол теле ишканасы, ошондой эле биздин күч каражаттарыбыз жетиштүү. Албетте аны замат эле ача коюш кыйын, бирок өзүнүн определенный убактысында ошол күч каражаттардын баардыгын тартуу менен тез арада ачууну аракет кылабыз. Ал эми Рахмат, ушул көрсөтүүбүздө жыйынтыкталып баратат. Жалпы теле көрүүчүлөргө ушул аба ырайынын кескин төмөндөшү кандай кооптуу жагдайларды жаратат жана жарандар эмнелердин алдын алуу керек? Кайрылуу жасай кетсеңиз болот. Дагы бир жолу рахмат. Ошол жалпы жарандарыбызга айта кетебиз, эгерде ошол шашылыш билдирүү берилген күндөрү сапарга чыгуудан баш тартуусун суранабыз, сунуш кылабыз. Эгерде зарыл болгон болсо, анда ошол автоунаа айдоочусу ар дайым жана айтып өткөндөй өзүнө эң зарыл болгон жанына керектелүүчү шаймандарды, дары дармек, тамак аштын түрлөрүн алып алуусу зарыл.
эч качан кырсык болбосун. Дыйкандарга да. Дыйкандарга эми азыр жана айтып өткөндөй эле ошол казылып алынган эгиндер ачык калбоосу зарыл. Аларды өздөрүнүн деңгээлинде билишет, эми алар кандай кылып бекитип, кандай кылып кандай бир сактоо жолдорун ошолорду айтып өтөт элек. Негизи эле ушул суук күндөрү өзүбүздү адам баласы өзүн этият кылып мамиле жасасак, кырсыктан оолак болсок деген гана ой. Чоң рахмат студиябызга келип бүгүн жарандарга мына ушул өзгөчө кырдаалдарда эмнеге даяр турушубуз керек жана кантип алдын алабыз мына ушулар тууралуу маалымат менен камсыздадыңыздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. ЛТРдин эфирин саналуу мүнөттөрдөн кийин өлкө аймагынан алынган жаңылыктар топтому улантат. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.